Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Кыяз Молдокасымов, профессор, тарыхчы жана Мурас фондунун жетекчиси. Рахмат сизге. Убакыт таап келгениңиз үчүн. Жакында сиз Бейжиңге барып келипсиз. Архивтерди иштеп. Кыргыздын тарыхы ошондо биздин заманга чейинки 2-3 кылым эмес, андан ары болуп атат, Кандай болуп, кандай документтер чыгып атат? Эми бул баргандагы негизги себеп мурун баштаган ишти улантуу үчүн атайын келишим мөөнөтү бүткөн. Ушул жылдын январь айында мөөнөтү бүткөн. Биз бул келишимди кайра узартмайынча ал жакта бул буга чейинки изилдөөбүз токтоп калган. 6 ай ошол келишимдин артында жүрүп, Тышкы иштер министрлигине чейин барып, акыры жактырылгандан кийин ошол 5-июнда ошол келишимге кол койдук. Анан жана сиз айткан маселени биз 19-жылы келишимге кол коюп изилдей баштаганда эле Кытай Коомдук илимдер академиясынын байыркы Кытай тарыхын изилдөө институтуна тапшырма берген. Байыркы Кытай тарых изилдөө институтунда эң мыкты, эң алдыңкы окумуштуулар биздин тарыхты изилдешти. Архивтердеги бүтүндөй кыргыздарга тиешелүү маалыматтарды бир сыйра карашты. Ошондо баш аягы бир 100 000 беттин тегерегиндеги архивдик документтер бар экендиги аныкталды. 100 000 бет. Анын ичинде ошол байыркы Кытай тарых изилдөө институтунда иштеп келген, Кытайдагы эң атактуу, эң алдыңкы тарыхчысы профессор Ю Тайшан азыр 82-83-ке чыгып калды. Ошол байыркы мезгилдердеги архивдик документтерин кайра бир сыйра антарып карап, биздин заманга чейинки 1000 жылдыкка чейин эле ошонун тегерегинде Кытайдын падышаларынын хроникасына кыргыздар жөнүндө маалыматтар жазылгандыгын изилдеп, өзүнүн макаласында аныктап беришти. Ошол 19-жылдан баштап, мына 24-жылдын январына чейин алар бир чети архивдик документтерди мындай аныктап да беришти. Экинчи чети ошол архивдик документтердин негизинде өздөрүнүн изилдеген 2-3 макаласын жазышты. Ошол изилдеген макалалардын баардыгы 19-жылы өзүнчө жыйнак кылып чыккан, андан бери дагы бир 10дон ашык жаңы макалалар жарык көрдү. Анан ошолордун баардыгы азыр ошол жыйнак бул жакта эмес, ошол жакта кыргыз тилине которулуп аяктап калды. Быйыл жылдын аягына чейин толук ошолордун баардыгын кийинки макалаларды коштуруп, ошол жыйнак кыргыз тилинде бизде Турар басмаканасынан чыгарылат. Бул китеп эч ак эле чыгыш керек болчу, бирок өзүңүз билесиз, ошол китепти которуп бизде бастырууга өз убагында мурдагы президенттерге Си Цзиньпиндин колуна да берилген бул китеп. Бирок каражат жок, Кыргызстан тарабынан каражат жок. Бул китеп которулбай туруп калды. Себеби бул китептеги негизги документтер эски Кытай тилиндеги документтерден алынып жазылган үчүн эски Кытай тилиндеги макалаларды аны дароо эле бизден Кытай тилин билген мыктылар которо албайт болчу. Кыргызчага. Эгер которсо дагы бул жерден бир топ ката кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн адистерге гана бүгүнкү күндө котортуп мына жыйынтыкталып атат. Буюрса дагы бир 3-4 макала калды. Анан ошону улам текшерип, тууралап, анан даяр болгондо ошо быйыл күздө же кеч күздөгү Кыргызстанда чыгат. Турар басмасы менен келишимге кол коюлган. Бул жактан басса болот деп. Ар бир нерсе, кураган нерсенин баардыгы келишимсиз иш жүрбөйт экен. Келишим түзүлгөндөн кийин гана анан иш жүрөт экен. Анан мына ошол жагы өтө буга чейинки табылган архивдик документтер эми иргелет. Иргелет дегени ошол көп архивдик документтердин арасынан ошо кыргызга тиешелүү архивдик документтердин баары иргелеп алынып, даяр болуп, анан биз аны кыргыз мамлекети сатып алабыз. Мисалы үчүн мына манжур тилиндеги архивдик документтерди биз быйылкы жылы сатып алганда ошондой болду. Анын баардыгын кыргыз тилине тиешелүүлөрдүн баардыгын бир 3000 документ деп, алар ошо 3000 документ деп аныктап беришкен.
3000 документтен арақ бирагын дагы кошкондо бир 35.000 беттей архивдик документ, 35.000 беттей манжур тилинде. Манжур тилиндеги архивдик документ 1620-30 жылдардан бери 1850 жылдарга чейин бул манжур тилинде болгон. Чин империясынын расмий тили. Анан 1850 жылдардан берака ал Кытай тилинде, ханзу тилине өтүп кеткен. Себеби манжур тили бара-бара бүгүнкү күндө манжур тилин билген, анын урпактары деле манжур тилин билбей калды. Манжур тилин билген ошо саналуу гана адамдар калды. Бир мезгилде 1640 жылдары ал жакта Син империясын негиздеген манжур династиясы бир аз эле бир 5 миллионго жетпеген калк 100 миллиондон ашык Кытайды бүт басып алып, чоң бир империяны курбады, Син империясы деп башкарып турган. Ошол документтерди биз сатып алдык. Ошол документтерди бүгүнкү күндө биздин ошол манжур тилин үйрөнүп аткан жападан жалгыз адис Канат Абдужапар уулу деген жигитти биз жана келишим боюнча, Канат Абдужапар уулу. Жана келишимдин негизинде бир адисти даярдаганга жетиштик. Биз 5-6 адисти даярдашыбыз керек болчу. Бирок бүгүнкү күндө мына ал эски Кытай тилин да бирто үйрөндү. Азыр манжур тилин кадырасы эле окуп үйрөнүп калды. Азыр ошол Пекиндеги үйүндө, эми аны бул жакка алып келсек, аны бул жактан эч ким окуй албайт. Ал эми Пекиндеги архивге кирип пайдаланыштын эрежеси дагы өтө татаал. Ал киргенде жылына 3 жолу гана ал жактан копиясын алынат. Эмне үчүн 3 жолу? Себеби тартип ошондой. Эрежеси ошондой. Мисалы үчүн мына биз Казакстанда деле мурда ошондой болчу. Жылына 500 беттен 1000 бетке чейин, азыр деле ошондой 1000 бетке чейин гана архивдик документтердин көчүрмөсүн ала алабыз. Бир жылда. Бир жылда. Эми 500 бет ашып барса 1000 бет кичинекей эле болуп калат. Эреже ошондой. Кытайда 3 жолу гана көчүрмөсүн алат. Андан кийин ал жакта архивде отуруп изилдештин дагы өзү документтерди буйрутма берип алыштагы мындай бир эрежеси катуу. Ошон үчүн биз жанагы манжур тилиндеги архивдик документтер 283 том болуп чыккан экен. Ошол 283 томдук көчүрмөнүн баардыгын биз сатып алдык. Ошол 280 жанагы том деген кыргыздар жөнүндөбү же? Бул жок, манжур тилиндеги ошол доордогу бүт кытайларга да тиешелүү. Бирок ошонун ичинде 35.000 беттей кыргыздарга тиешелүү. 35.000 бир бетке канча эме батат? Аларда иероглиф менен жазганда кандай? Алар мындайынан өйдөдөн ылдый көздөй жазылган эрежеси ошондой. Азыркы биз сатып алган тиги архивдик документтерде бир китепте элестетиңиз, бул жак бетине 2 бет, бул жак бетине 2 бет болгон 4 беттен материал батат. Эгерде ар бири 500 бет болсо, 500 бет болгондо 4 беттен батканда 504-түн уже 2000 бет болот да, бир томунда. Бир томунда. Анан ошол жерден биз барганда эле баягы ал азыр мындай эмеде коробкаларда да бир томун алып агай мына эми өз көзүңүз менен көрүңүз, мына караңыз деп туруп алып туруп эле анан кийин ошону баракты мындайынан ачса, ошол жерде Адигене уруусу деп турган жазылып ошол чыгып атпайбы? Эмне деген? Адигене уруусу. Адигене уруусунда жанагы Алымбек Таткандын чоң атасы Ажы бийдин ошол жердеги жанагы аракети ошол бет ачылып атат. Өз мезгилинде бизде буга чейин манжур тилиндеги архивдик документтерди окумуштуулар пайдаланган эмес. Алар болгону кийин жанагы Цин ханзу тилиндеги, Кытай тилиндеги архивдик документтерди эле пайдаланган дагы манжур тилиндеги архивдик документтер пайдаланган эмес. Мына ошондо Адигене кыргыздын Адигене уруусунан чыккан Ажы бий ошол Кокон хандыгына алардын баскынчыл аракетине каршы туруп, кыргыздын түндүктөгү уруу башчыларына жолугуп, ал жерден мына Маматкулга, Арзыматка, Темиржан деп жазылып тур, азыр Темир болуш керек.
сарбагычтардын эң мыкты уру башчысы. Мына ошолорго жолугуп, биз эми кыргыздар өзүбүзчө бир мамлекет куралы деген демилге менен барып жолукту. Бирок ага Кокон хандыгынын бийи Ирдана жана Син империясынын падышасы ага каршы чыгып, натыйжада кыргыздардын бирдиктүү бир мамлекети кура албай калды деген маалыматтар ошол жаңы архивдик документтерде бар да. Бул эми бизде санжыралык мындай маалыматтарда айтылып келген. Бирок архивдик документтерде андай маалыматтарды биз кездештире элек болчубуз. Эми ошондой бул бир эле адегенеге тиешелүү, ал жерде бири дегенде эле 400ге жакын документ. Андан башка мына саяктарга, сарбагычтарга, бугуларга, башка кыргыздын баардык баягы урууларына, солтолорго болобу, бүт баардык урууларына тиешелүү ал жерде жанакы 35 000 беттин ичиндеги документтер чыгат да. Мына ошол бул биринчи Кытай мамлекеттик архиви деп аталат экен. Биз ошо биринчи Кытай мамлекеттик архивине бардык. Архивине барсак, ошол жерди бизди кыдыртып көргөздүрдү бир сыйра. Анан архивдик документтер 17-18 кылымдарда кандай сакталып келгендигин, аны кантип ушундай сактап бүгүнкү күнгө жетиргендигин, анан Мин доору менен Цин доорунун мезгилинде тиешелүү 10 миллион архивдик 10 миллион бетте архивдик документ бар экендигин жалпы. Анан ошолордун жанакы мурдакы Мин доорунда кичинекей сандыкчаларга сакталгандыгын, анан Цин доорунда өзүнчө мындай bundan да чоң сандыкчаларга болгондагы түштүктө өскөн бир жыгач дейт. Ал жыгачка жанакы курт дагы, эмелер дагы жөргөнмүш, башка нерселер да ичине тешип кире албайт дейт. Анан ошону жакшынакай баягындай краскалап, падышалардын архиви сакталган кызыл түс, анан жөнөкөй жанакы анын жанында нөкөрлөр, жалпы архивдик документтер сакталгандар сары кызыл падышаныкы сары түс. Ал эми берки башка архивдик документтердики кызыл түстөгү ошондой темир сырты кээси темирден сакталган, болбосо жыгач ящиктердин ичинде сакталып тургандыгын бүт сону кылып туруп музей кылып коюптур. Жыгачка жазылганбы же кагазгабы? Бул мына эң алгач манжулар бул өзү көчмөн калк. Алардын тили Алтай туңгус тил группасына кирет. Алар Кытайды толук каратып алганга чейин, басып алганга чейин, алар жанакындай жыгачка, мындайынан өзүнчө жыгачка жазылыптыр. Бүт анын документтерин да сактап коюптур. Манжулар мурун кандай жазган, анан Кытайды толук караткандан кийин Кытайда кагаз иштетүү жолго коюлган да. Андан кийинки документтин баардыгы кагазга жазылыптыр да, баардыгы. Жана адегене дегендер канчанчы кылым болуп атат? 18-чи кылым. Адегене деген ошо 18-чи кылымдагы 1760 жылдардагы окейлар жазылган да. Анын алдындагы окейлар жазылган. Негизинен ал жерде 1730 жылдардан башталат экен. Өзү Цин империясы 1744 жылдан баштап, 1644 жылдан баштап 1911 жылга чейин да. Ага чейин Мин доору. Бул 1368 жылдан 1644 жылга чейин. Андан мурункусы Чыңгыз хандын жагы Юан доору, жанагы Хубилай каратып алып, ал 1368 жылга чейин монголдор түзгөн. 1227 жылдардан баштап 1368 жылга чейин. Буларды ошондой баягы доор өзүнчө династия болуп кете берет го. Ошондой экен да. Анан кыскасы ал жерде архивдик документтерди колго бербейт. Болгону жанакы көчүрмөсүн, же болбосо жанакы санариптик көчүрмөсүн ноутбук, компьютерлерди коюп койгон. Ошол жерден баары отуруп карашат да. Сен архивдик документтерди колго берсе, ал мына көрүп атабыз да, Казакстандан, Ташкенттен неметкенде айрылып, жыртылып, жанакындай болуп калган. Колго кийип алып калбайт эмеспи? Колго анын ичинде бактерия бар дейт, башка бар дейт, аны өттөйт ятпаса, архивдик документтерден адам көп ооруларды өзүнө жуктуруп алышы мүмкүн да. Ошолорду карап келдик. Анан келишимге кол койдук. Байыркы Кытай тарых изилдөө институтуна быйыл 100 жыл болгон экен.
Анан ошо 100 жылдыгына карата президент Садыр Нуркожоевич өзүнүн куттуктоо паракчасын жазып берди эле. Барып куттуктоо баракчасын институттун директоруна тапшырдык. Эч бир президенттерден биз куттуктоо баракчасын алган эмеспиз дейт. Бул биринчи жолу бизге келген куттуктоо баракчасы дейт. Бирок бул куттуктоо баракчасын эми буну расмий тышкы иштер министрлиги аркылуу андан кийин аны ушинтип келип анан кийин бизге келиш керек эле. Эми биз буну эми расмийлештирип өзүбүздүн эң жакшынакай жерибизге кое алабыз деп кабыл алышты. Ал жактан. Ошондо быйыл мына жылдын аягына чейин чыгат деп атасыңар. Ошондо кайсы кылымдарды камтыйт ошол чыга турган немелер? Эми ал жерде бир 20дан ашуун макала бар да. Ошо 20дан ашуун, балким азыр дагы кийинки чыккан бир 10-15 макала бар. Баарын кошсок, балким 30 макала болот. 30 макала болгондо анын эң негизгиси Ютайшандын макаласы. Ютайшандын жанакы буга чейин 3000 жыл мурун кыргыздар тууралуу Кытай хроникасына жазылган деген ошол баягы макаласы. Андан кийинки ошол Кытайда изилденген дагы башка өтө кызыктуу архивдик документтер бар. Анын ичинде Ли Сизу ошол хан доорундагы мезгилде изилдеген окумуштуу, өтө кыйын окумуштуу. Ошонун жакшы макалалары бар. Анан ал жерде Ван Жиэнин да макалалары бар. Жаркын Турсундун Ченгели деп эски монгол тилинен алып ошол документтердин негизинде жазылган Ченгелдин макалалары бар. Минхей деген иши кылып ал жердеги азыркы кыргыз тарыхы боюнча жаңы бир маалыматтардын негизинде макала жазгыла деп баягы келишим боюнча аларга мындай эме тапшырма берилген да. Анан ошол изилденип жазылган соңку изилдөөлөрдүн жыйынтыгы да бул. Жаркын Турсун ким ал? Жаркын Турсун бул өзү биздин кыргыз кызыбыз. Ошол байыркы Кытай тарыхы изилдөө үстүнө көп жылдардан бери иштеген. Эски Кытай тилин мыкты билип, биз бул байыркы Кытай тарыхын изилдөө институту менен бизди байланыш түздүргөн. Себеби 2018-жылы барганда мен ошо Жаркын Турсунга жолугуп, ушундай изилдөө керек деп өзүмдүн ниетимди билдиргенден кийин ал Жаркын Турсун кызы өзүнүн жетекчилерине айтып, анан ал жетекчилери менен ошо Пекинде 2018-жылы жолугуп, анан аларды жанакы көчмөндөр оюнуна ПИАКтын конференциясына бул жака чакырып, анан ошентип анан мамилебиздин жакшы болушуна ошол Жаркын Турсун кызы негизги ролду ойногон. Ал кытайлык кыргызбы? Кытайлык кызыл суулук, кытайлык ошо кыргыз кыз. Өзү өтө мыкты, билимдүү, тарыхка өтө так. Буга чейин дагы ошол көп кыргыздарга тиешелүү архивдик документтердин негизинде жана ханзу тилиндеги Кытай кыргыз тарыхы деген бир чоң китеп чыккан. Бирок ал китепти ичиндеги документтерди которуп берген менен аны илимий айлампага киргизиш мүмкүн болбой, шашылыш түрдө анан айрым бир туура эместиктерге жол берилген дейт. Азыр эми биз алардын мурдакы катачылыктардын баарын оңдоп, азыр хронологиялык жанакындай эреже менен анан бүт баарын которуп чыгышыбыз керек деп ошондой демилгелеп атат. Анан бир эмеси аксаган жери, ошо котормонун аксаган жери, мындан 5 жыл мурда биздин Кыргызстандын каражатын алып, анын өзүнчө котормочулар келип, ошол адистер которуп бергенге мүмкүнчүлүгү жакшы эле. Азыр эми аякта жаңы эреже экен, чет өлкөдөн алып, каражат алып, акча алып, иштебегиле. Силер өзүңөрдүн тапшырган ишиңерди аткаргыла. Чет өлкөнүн каражаты менен иштебегиле деген ошондой эреже бар экен. Жаңы. Ошон үчүн жаңы. Кытайда. Кытайда. Анан буга чейин котормочулар тобу түзүлүп, бул китепти, жыйнакты которуп ошентип аткан. Эми дейт, колдон келсе өзүңөр адис даярдагыла дейт. Эски Кытай тилин билген адис даярдаш керек экен. Баары бирчи биздин келечегибизге. Мен мурдакы 2019-жылдагы келишим боюнча ушу эски Кытай тилиндеги адистерди даярдайын деп ушундай көп аракет кылдым, болгон бир гана адис даярдаганга жетиштик. Кана жигит. Жигит Канат Абдужапаров болот. Андагы магистратурага кабыл алдырып, жылына 300 000 сом төлөш керек экен контрактка.
Анан ал убакта бизге акча бөлүнгөн убакыт эмес болчу да, акча бөлүнгөн эмес. Анан бизде акчабыз жок, эми эмне кылалы дегенде, бул институттун директору Бу Сянчун, профессор Бу Сянчун ушунчалык жакшы адамгерчилиги жакшы да. Кытайларда ушундай окумуштуулардын арасында эгерде мындай бир адамгерчиликтүү, ушундай бир жакшы бир мамиледе болуп калсаң, алар аябай жакшы мындай жардам беришет да. Ошо Бу Сянчун канаттын жыл сайын төлөнүүчү 300 000 сом контрагын ал ошо өзү ал жактан булактарын таап төлөп турду. Ал мына магистратураны бүттү. Болбосо ал бул жакта Манас университетинде Кытай тилинен сабак берген жаш Кытай тилин мыкты билген жигит да. Анан ал магистратурада мурда лингвист болчу, тилчи болчу, эми тарыхка адистешти да. Эми азыр докторантурага өттү. Кытай элдик университет деген эң мыкты университет бар. Бул эски монгол тилин, ханзу тилин, манжур тилин аннары тереңдетип изилдей турган эң мыкты университет да. Анан эми алдагы контракт менен. Биз баягы президенттин эл үмүт деген стипендияны мындай эметип атпайбы, жакшы окуган, сыртта окугандарга. Өткөндө ошого документтерди тапшырдык. Буга чейин эми канаттын жашаган жери, ал жакта иштегени, тамак ашы бүт бардыгы жана президент бөлгөн каражаттан эптеп каржыладык да. Ага деле бир топ көп эле акча кетти. Анан эми ошого докторантурасын окуганга, контрагына, башкага жана квартирасынан Пекинде квартира өтө кымбат экен. Анан жашоо деле кымбат. Анан ушулардын бардыгын эми эл үмүтүнө киргизели деп документтердин баарын тапшырдык элек. Бул Кытай элдик республика, элдик университет 100 мыкты университеттин тизмесинде жок экен. Биздин эрежебиз боюнча дүйнөлүк. Биздин эрежебиз боюнча биз аны стипендияга киргизе албайбыз дейт. Эми дүйнөлүк жанагындай рейтинги жогору 100 университеттин ичинде бирөө дагы эски Кытай тилин, монгол тилин и манжур тилиндеги адис даярдай албайт. Анан мен азыр мына тышкы эме билим берүү министрлигинен канат ошентип жооп алдым, эми эмне кылам деп мындай аябай кыжаалат болуп аткан экен. Эми аракет кылайын, эми президентке чейин жеткирип, эми жок дегенде бир 5 адис даярдасак, жана ошо сөз адис даярдоодан чыгып калбадыбы? Өзүбүздөн адис болбосо, ал эми 100 000 архивдик документтерди сатып алабыз. Сатып алган менен бул жакта жөн эле макулатура болуп турат да. Ошон үчүн буга бир мамлекеттик көңүл буруу керек экен. Антпесек биз адис даярдабасак, келечекте биз ал архивдик документтерди бул жака сатып алып келген күндө дагы жөн эле жата бергидей. Азыр маселе, биринчи маселе ошол болуп атат. Канатка окшош дагы бир 4-5 эски Кытай тили боюнча, хан, таан, дор боюнча бир 2 адис даярдасак, монгол тили боюнча бир 2 адис даярдасак, андан кийин манжур тили боюнча канат өзү да бүгүн аябай мындай эметип атты, 35 000 бетти өзүм жалгыз кантип котором деп, эми 35 000 которуш кыйын да беттик. Эми манжур тилинде да бир адис даярдаш керек, ошентип бир 5-6 адис даярдашыбыз керек экен да. Монгол тили дагы байыркы менен азыркы тили башкабы? Айырмасы. Сен жана профессор Ченгел өзү улуттуу монгол, ички Монголиядан, Кытайдын ичиндеги. Анын айырмачылыгы барбы десем, айырмачылыгы бир топ көп дейт. Бир топ өзгөрүүгө туш келди дейт. Ошон үчүн эски монгол тили боюнча да бир адисти даярдашыбыз керек. Ал адисти даярдаш үчүн мамлекет каражат бериш керек, же болбосо жанакы президенттин эл үмүтүн ошого бир максаттуу түрдө адисти даярдоого бир жапатырмак. Эми мен жалгыз издеп отуруп, канчаларга кайрылып отуруп, бир эле баланы даярдаганга үлгүрдүм 5 жыл. Эми анын акчасы да чечилбей, алардын өзүнөн жардам сурап. Мен буга мамлекет көңүл буруш керек экен. Мен Казакстанда өткөндө, Казакстанда Чокон Валиханов атындагы этнология институтунун директору келип калды. Алар менен сүйлөшсөм айтат, бизде дагы маселе бар дейт, бирок бизде аны мамлекет чечип атат дейт. Кытайдагы эски монгол тилин билген, манжур тилин билген, Кытай тилин билген баягы казактар анча-мынча бар экен да. Ошолордун баардыгын алып келип дейт, үй берип, шарт берип дейт, чоң акча берип дейт. Анан ушул жерде ошолордун пайдаланып иштетип атат. Мына отуруп иштегиле. Отуруп иштегиле деп. Анан бизде болот деген дагы бир мыкты эски Кытай тилин билген мыкты жигитибиз бар экен.
Аны мен 2 жылдан бери тиги Москвада бир Кытайлардын бир ишканасында котормочулук иштеп жүргөн экен. Буга чейин Ош мамлекеттик университетинин Кытай тил боюнча адистигин бүтүптүр. Андан кийин МГУга барып, МГУдан билимин да өркүндөтүп, ал жактан кайрадан окуп, ал жактан эски Кытай тилин үйрөнүптүр. Эми ошону мына котормочулар тобуна кошуп атам. Кыргызстанда отуруп иштетиш үчүн ага да бир чоң акча бербесек, эми Бишкекте үй жок. Анан мындай бир кызыктырыш керек экен да. Бизде эми президент мына 4 жыл 5 жылдын аралыгында изилдөөгө деп Садыр Нуркожоевич өткөн жылы апрель айында 10 миллион сом бөлгөн да. Эми 10 миллион сом бул ошо өткөн жылдан бери ошону чачыратып канатка жумшап атабыз, башкаларга жумшап ушундай пайдаланып атабыз. Айтканга чоң акча, сумма. Бирок 10 миллион сом эми казактар Кытай архивтерин изилдөөгө, архивдик документтерди сатып алууга бери дегенде 5 миллион доллар каратыптыр. Бир эле ошол Чокон Балиханов атындагы институтка азыр мына жунгар тили боюнча, манжур тили боюнча ошол архивдик документтер менен аябай катуу иштеп атат. Жакында эле ошо жунгар доорунда казактардын тарыхына арналган жакшы китептер чыкты. Бир эле ошол институтка жылына 178 миллион сом бөлүнөт экен. Сом теңге 2,5 миллиард теңге. Бизче 178 миллион сом. Эми ошонун бери дегенде 100 миллион сому архивдик документтерге жумшалат дейт. Репрессиянын казактар бүгүнкү күндө репрессияга учураган, ачарчылыкка учурап курман болгондордун бүт ушул эсебин архивдик документтерди изилдеп отуруп дүйнөлүк анышына Кыргызстандагы эсебин чыгарышты. Мына ошолор репрессия доорунда эле архивдик документтерди изилдөөгө бери дегенде 3 миллион доллар бөлүндү дейт. Бир 50ге жакын тарыхчыны тартып, ай сайын өзүнүн маянасынан сырткары 500 доллардан төлөп берип атат дейт. Сыртка чыккан жанагы командировкалык иш сапардын бүт каражатын мамлекет төлөп, тарыхчылардын артынан кууп барып, сенин архивге бар, сен изилде деп артыбыздан жүгүрөт дейт. Ошентип жүрүп баягы архивдик документтер топтоп дейт. Биздеги эми шартты өзүңүз билесиз, буга чейин дагы айттым эле бир маяк уюштурганда. Бизде артыбыздан мындай жүгүртмөй турсун, жөн эле биз канча жылдан бери жалдырап отуруп, жакшы мына биздин президентибиз азыр архивдик документтерге буюрса мындан кийин да бөлөм деген жакшы мындай ниети бар. Археологиялык изилдөөлөргө мына каражат бөлүп, быйыл биринчи жолу мамлекет тарабынан бөлүнгөн ошо археологиялык изилдөөлөрдү Кыргызстандын бүт аймактарында жүргүзүлүп атат. Бир 5 топ азыр изилдеп атат. Буюрса кичине баягы музей эрип, ордунан жылып атат. Эми буга кыргыз тарыхы Борбордук Азияда элдердин арасынан эң байыркы болуп 3000 жыл деп эми элестетип көрүңүз. Башка элдер жок. Ушунчалык бай тарыхка бул мамлекет өтө чоң бир көңүл буруп, анан ушул багытта бир өзүнчө чоң программа менен иш алып барыш керек экен. Антпесе эми биз башыбыздан өткөрүп калдык. 5 жылдын ичинде 2-3 жыл маянасы жок иштедик. Өжөлөнүп отуруп, акыр аягына чейин ушуга жетебиз. Антпесек болбойт деп. Башка иштерге кетип калган мүмкүнчүлүктөр болду. Анда кереги жок дедик. Ошентип отуруп, мына жок дегенде ушул Кытайдагы архивдик документтерди сатып алып келип алсак, 5-6 адисти чыгарып алсак, мына 5 жылдык келишимге ошолордун баары кирди буюрса. Андан кийин кошуна Казакстан, Өзбекстандагы архивдик документтерди бүт иреттеп, ал жакта кыргыздарга тиешелүү эмне деген архивдик документтер бар, баарын иреттеп, анын четинен уже Кыргызстанга алып келүү жагын бул мамлекет өзү кол алышы керек. Вактыбызды аяктап калыптыр. Рахмат чоң. Бизде конокто Кыяз Молдокасымов болду, профессор, тарыхчы жана Мурас фондунун жетекчиси. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.